Телефонду алып баратып, поделам коюп койдум. 12 километрге барат экенмин, 4-микрорайонго. Мен өзүм Ылдыйда жүрөмүн, Жибек жолундан да Ылдыйда. Ошондуктан жол кирesi 380 сом болот экен аныкы. Эгер сүйүнчүсүнө кошуп берсе, бериши мүмкүн. Болбосо жол кирени 380 сомду алабыз. Поделамдан bir заказ берди. Коэффициенти плюс 60 менен берди. Заказга келдим. Бул каягына барат экен. Бул bir остановкасы менен 2 точка экен. Хорошо. Вы приехали. Спасибо. Коэффициент жакшы күйүп турат. Телефондун ээси мына бул поделам койгон тарапта. Мынакей сумка турган тарап. Анын жол кирesi өзү 380 сом болот экен. Эгер барганыбызда сүйүнчүсүнө кошуп берсе алабыз. Бербесе жол кирesi 380 сом эле алабыз. Здравствуйте. Çın ele uçuca şo kızık eken, hırıskındı bir ömür terveken. Görsöpen göz yaşımdı gül yuvalı, dem berip özüm sürevalı. Yaşayımın el içinde, göl içinde, taqdırdın sınoların kirepalı. Moyunga ala kurcun ilvalı. Клиентти алып келдим. Поделам жанакы телефонду таштаганы бараткан да алган клиенттер 237 сом болду. 240 сом берип кетти. Дальше кеттик анда. Телефонду эсине алып барып берели. Мынакей туугандар, жанакы адашкан экенбиз. 4-микрорайондогу клиент эмес экен. Андан мурунку эле 4-микрорайондогу клиент болчу да. 4-микрорайондо эмес. Bu Юг 2'de Вефанын артындагы домдо түшкөн клиент эле. Андан кийин мен 4-5 клиент алып келгенминчи. Андан кийин мен где-то бир 4-5 клиент олтурган. Ошол клиенттер эч кимси көрбөптүр. Поликке түшүп калган экен. Телефончу. Кудай сактайм десе ушинтип сактайт да. Булар деле Кудай деген кишилер экен. Күйөөсү алдында олтурган. Келинчеги артта олтурган болчу. Бияка поликке түшүп калыптыр. 5-чи, 6-чы клиенттин олтурганда уже алып келатканда звонок келди, вибрация болуп. Мынакей, ушул телефон. Эми канча берет экенин көрөбүз. Ыраазычылык катары. Алло? Мен келдим да жана силер местоположение жөнөткөн менен. Парковкада турам, Ылдыйда экен, тупик. Все. Кыч машина? Аварийка күйүп турат, фарлары жанып. Нешедешкен. Возрасты кандай болуп калыптыр? Жашы улуураак эле, 60. Алар эмеге барбадыбы, папаңар менен? Диярдан чыкты алар. Кыскасы бир эркек киши олтурган. Мен себеби силер чалганда уже. Менде уже бир 4-5 клиент олтургандан кийин чалынып атат да. Ошон үчүн мен точно аныктап албай атам. Эгер силердики болбосо менин дагы баягындай болуп калат. Азыр чалып көргүлөчү бияка. Чалып көргүлө, ооба. Себеби жанагындай жоопкерчилик деген жери бар да. Ооба. Бирөөнүн телефонуну бирөөгө берип салбайын дейм да. Мен даже пароль билем да. Адилбек сынули. Болду. Все. Макул байке. Макул. Так, канча берди? 90. Мелочокторун чогултуп чыктым дейт го. Ол деле байкушка окшомуш болуп койду. Так. Майлем, Кудайым берекесин берсин, Бирөөдүн аманаты эч качан буйрубайт дегендей. 4, 40, 50, 62 сом. 62 сом биякта. Ошондо 100 болсо 102, 152 сом алып чыгыптыр да. Макул. Макул, Кудайым берекесин берсин. Главный бирөөдүн аманатыны
өзүнө кайра кайтардык. Эми я бисмилла деп кайрадан линияга чыгабыз, дагы жумушубузду баштайбыз. Буягы Кудайдын берекесин берсе, иншаллах саат 2 болуп каптыр. Багымдатка дерин иштесек, Кудай буйруса, багымдатка кирип, багымдатты окуп, тамактанып, анан эс алабыз, Кудайдын берекесин берет дегендей, жанакы телефонду алып барып таштагандан кийин башка кийинки алган заказым 157 сом болду. Мага 200 сом таштап түшүп кетишти, рахмат деп. Мынакей Кудай берекесин берип атканы ушундай болот деп ойлойм мен. Сиздер кандай дейсиздер? Ойлосом өткөндөрдү жашайланат, сүңгүсөм келечекке баш айланат. Чын эле ушул жашоо сыноо экен, напсыңды жеңип турсаң атагана. Көрсөтпөй капалыгын күлүп алып, батырып таламды сүйүп алып, жашай бер эл ичинде, көл ичинде, көңүлгө жакшы ниет түйүп алып, эртеңки келечектен үмүт алып.